Құдайыма шүгілдер болсын. 69 мектепті бүттім, 74 қыз келіндер педагогикалық институтының филология факультетінің орыс тіл жана адабияты бөліміні бүтіп, мектептерде орыс тіл мұғалім болып іштедім. Аллах Таалам тағдырыма бір қанша мектептерге жетекші болышты, бұйырды. 91 жылы жыл мұғалімі конкурстары башталып қалған, ошоға дағы қатышып, республикалық сайыздық турларының жеңүүчүсү болууга дагы мага насип кылды. Андан кейін керемет Тусы көлүбүздүн Бостер айылындагы Ташкенттин авиациялык заводунун Золотой Пески деген пансионатында 16 жыл иштедим. 12 жыл корпусунда, 4 жыл ашканасында ошо бүтүндөй тейлөөчү кызматкерлерди алып иштедим. Андан кейін Манас университетінде 1 айлық бір ресторанное дело деген бір курсты бүтүп, мана Лебединовкадагы Алтын Казына ресторанында, биздин жердештердин рестораны кадр даярдап бериңиз деп, мен анан орыс тилчи болгону менен билбейм да, мен ресторандын ишин түшүнбөйм десем, курска тапшырып, Букет ханым деген айымдын сабагын өтүп, анан ошол жерде 2-чи кабатында официанттар менен администраторлорду даярдап бердим. Ошондой иштерди аткарып жүргөнөн 2012 жылдан баштап, алхамдулиллах, бул илимге кирип калдым. Өзүмдүн бир кездеги мектептеги окуучум Жусупова тиги Максуда, азыр Бишкекте турат, окутуп калды. Капыстан эле барып калдым, эч ойлонбой нетпей эле, кезде көлдү иштейт элем. Ошентип илимге кирип калдым. 2016 жылы бир өзүмдүн көчөмдөгү бир жамаатты сураны окутуп калдым. Анан 17ден баштап анан бир топ жамааттар болуп, азыр 18 жамаатым бар. Анан 7-үсүнү шакирттерим окутуп атат, 11-ини өзүм окутуп атам ноокатта. Амирбай деген бир киши өзүнүн бир ишканасын берип, 2-чи кабаты сиздики, эчтеке төлөбөйсүз, окуй бериң, Куран үнү жаңырып турсун, дуалар айтылып турсун деп ошол жер берип койду. Алхамдулиллах, окуп атабыз. Кудайыма шүгүрлөр болсун, алтындарым. Ошол илим, мынау Аллахтын илими, мана отурасыңар бардыңар. Өзгөчө экен алтындарым. Ушундай бир байлыкта бакыт дейсиң, байлыкты деле аласың, бирок өтө байып кеткениңде кыжаратчылык пайда болуп калса керек менимче. Анан эми сүйгөнүмө жеткенде дейсиң, сүйгөнүңө деле жетесиң. Аллах Таалам кааласа алып коет экен, кааласа башка жакка жөнөтүп берет экен, ар кандай болот экен. Анда деле бакыт жок экен, бакыт ошо динде экен, алтындарым. Ушу динге киргениңде, Аллахты тааныганыңда, сен өзүңдүн ким экениңди билгениңде, кайда баратканыңды билгениңде, руханий дүйнөңдө абсолюттук тынчтык орнойт экен да. Бардығыны Аллахтан деп көріп қаласың, мана мотор. Машинанын мотору бузулса эмне кылабыз? Кишилер алмаштырып келет да, ошону туурабы? Анан могу жерге дагы бир шлагбаум коюп, өтө кубанычтуу окуя болгондо, Раббим, бул сенден болду деп туруп, эмне кылабыз? Шүгүр саждасын эле кыла койсок жетерлик экен да. Эгерде бир капачылык болуп калса, аны да бул жака киргизбей эле шлагбаумду могу жерге коюп, Я Раббим, сенден болду бул. Албетте биз бардыгыбыз кайтуучубуз сага деп туруп эле дуаларды кылып эле сабыр кылсак, могу моторду сактап калат экенбиз да. Ошондуктан илимде ушундай экен да, илимде бир тынчтык бар экен, ырахат бар экен, таанышуу чөйрөң көбөйөт экен, аалымдар менен баарлашат экенсиң, руханий дүйнөңө эң сонун азыктарды ала баштайт экенсиң да. Мына ушуну мен жон терим менен сезип билип атам да. Алхамдулиллах, Кудайыма шүгүрлөр болсун. Мына азыр тиги Жамал кызыбыз аябай сонун кылып туруп бизнес боюнча да айтып кетти. Мен көбүнчө мына бул тарбия, таалим жаатында айтайын, андан да бир-эки ооз айтармын. Биз апалар ушу балдарыбызга ушундай бир сонун тарбия таалим берип, мотивацияны күчтүү кылышыбыз керек да. Мотивацияны күчтүү кылышыбыз керек. Эч качан балдарды тилдебешибиз керек. Алар буйрукту жаман көрөт. Карачы мына кызымды, Хафиза кызым да бул. Бут кийимдерди укмуштуу да тизип коет да бул. Азыр мына апа кезинде жардам берет, тарелкалар ташып атат да. Десе келе ошону аткара баштайт да. Карачы мына баламды, кандай сонат, акесине жардам берип, азыр айылда эми малдарын сугарып келет, азыр чөптөрүн салып келет. Ушундай да бул балам. Десең эле бүт ошолорду аткара баштайт да. Кече жакында бир Садат Сатарова досум небере сүннөт той кылып калды. Мен айттым, шуну бир өзгөчөрөөк кылып тапшыралычы деп конвертибизди кармадыктагандан кийин. Бардыгы тизилип турат. Анан бала турат, 6 жашар кичинекей Мухаммед. Келчи бери балам, кел, могу жерге. Атың ким? Мухаммед. Карагыла, кимдин атын алып жүрөсүң? Пайгамбарыбыздын. Демек сен пайгамбарыбыздай кулк мүнөзүң, адеп аклагың бүтүндөй жакшынакай болуш керек. Эми могу конвертти сага берели, алтыным. Сенин тоюң болуп атат да. Сен деген акылдуусуң, сен байсың, сен кийин 5-10 тилде сүйлөйсүң, чет мамлекеттерде окуйсуң, сен миллионер болосуң деп айтып, сен кимсиң деп микрофонду
берсем, мынтип туруп калды. Кичинекей да. Аны күтпөдү дал. Акылдуумун дечи, десем анан ал жагын таап кетти. Акылдуумун да кандай, баймын да кандай, миллионермин. Мына конвертти кааласаң энекеңе бер. Кааласаң атакеңе бер. Каалабасаң чөнтөгүңдө кала берсин. Сенин тоюңда. Сен келечекте кимсиң? Миллионер. Кана басып койчу, мана. Алым баратат, миллионер баратат. Залдагылар бардыгыз балдарыбызга ушундай сонун мотивация берели. Эч качан жаман сөздү айтпайлы. Кээ апалар чын айтыңыздар, уруш беребиз, жаман сөздөрдү айтып беребиз. Мен жолдо угуп калсам, ошол жерде токточу айылтырым. Эмне мындай дедиң, а? Эмне үчүн мындай сөздү айтып атасың? Балаңдын кийин адам кебетесиндеги келесоону көргүң келеби жиндин, а? Же үйлөй албайсың, кызың болсо же турмушка чыгара албайсың. Акылы кем болуп атат да. Ошону айта берип жиндисиң, келесоосуң деп ошого жеткирдиң да. Кейли балдарыбызды сен мындайсың деп туруп жакшы сөздөрдү айталы. Нуржигит Кадырбековдун сонун китеп тойлору жүрүп атат. Бардык республика боюнча 13 сентябрда өттү. Ошо балдар сонун болуп туруп ушундай бир жанагы бир адамдан бир китеп деген долбоордун башчысы Эрлан Смайыл уулу четте окуган, карагыла көп китеп окуган, кийинишини көркөмүнө карагыла башынан аягына чейин кычырап турат. Бут кийим адамды аябай түздөп коет да. Мен туфлимди ала келдим эле, болбой эле, тиги алмаштырганга болбой калды. Өзү сахнага кийип чыгам деп атты, эле сумкамда турат. Анан тиги ошондой бир кычырап сүйлөп, апалар дейт, апалардын ролу дейт. Сен балам 5-те билесиң кийин. Сен четке окуйсуң деген экен да. Ошо балдарды бүт Нуржигит сахнага тизип, кыздарды, балдарды тизип. Эмне үчүн ушуларды биз тааныбайбыз? Рональдо десе тааныбайбыз. Эмнеге буларды тааныбайбыз? Кытайда китепкана ачты, Түркияда китепкана ачты, Россияда китепкана ачты. Мына ата-энелер отурат десе, бир сыймыктанып отурушат ата-энелерчи. Ошол апасы 5 тилди билесиң сен. Четте окуйсуң деген экен, окуп келдик дейт. Апалар балдарыбызга эң мыкты мотивация берели. Карачы министрим баратат мектепке, таптаза жакшынакай болуп 5 алып келет. Анан мугалимдер, арада мугалимдер барбы? Мектеп мугалимдери. Алтындарым, ушу мугалимдер эч качан мындай бир балдарды бири-бирине теңебеш керек да. Мына 5 алды, Паланча 5 алды. Сенчи келесі акмак, сен 2 алдың. Эмнеге сенин башың иштебейт дебеш керек да. Интеллекти Аллах Таалам ар бирине ар түрдүү жерине жайгаштырат экен да. Башка жайгаштырса энергияны. Ал күчтүү математик болушу мүмкүн, информатик болушу мүмкүн, физик болушу мүмкүн. Тиги көкүрөгүнө жайгаштырса бир мээримдүү, райымдуу, боорукер, бир жакшынакай берешем болушу мүмкүн. Бөбөктөрүн жакшы көрүп, ата-энесине сылап сыйпап, атеку, мына карындашым деп ушундай бир башкача болушу мүмкүн. Колуна бутта берсе, чуркап спортсмен болушу мүмкүн. Ана биз 56 размер кийген аялга 44 размерде бир костюмду кийгизип койсок, ал жеңиле батат да. Калган жагы кете берет. Анан могу аял акылы жакшы эле экен, а? Эмне бу 44 размердин жеңил эле илип алып туруп, бул жагы могу жакта эле жүрөт дейбиз да. Же болбосо 44 размер кийгенге 60 размерди кийгизип койсок, далбаңдап кетип баратса, Кудай тобо, өзүнө ылайык чакта эле кийип албайбы дейбиз да. Демек, ар бир адамдын интеллекти өзүнүкү. Ал бирини бирге салыштырбаш керек. Дал ошондой да илим дагы, акыл дагы. Кудайым бизге акылды берди, ошого алхамдулилля дейли алтындарым. Акыл деген же өсөт, же өчөт. Качан өсөт? Качан биз китеп окуганда, илим алганыбызда, ошол окуганыбызды айтып бере алсак, баарлашсак, аңгемелешсек, жеткире билсек башкаларга, талкууласак, ошондо гана акылыбыз өсөт экен да. Эч качан китеп карабасак, өнүкпөсөк, сүйлөшпөсөк, сахнага чыгарып койсо кандай болот? Сүйлөй албайт да, туурабы? Же бир кызматты берип койсо, каягынан башташын билбейт. Ошондуктан эң негизгиси ошо китеп илим менен биз өркүндөшүбүз керек алтындарым. Кудайыма алхамдулилля шүгүрлөрдү айталы. Сопсонун кыздар отурат, сопсонун апалар отурат, диндеш бир туугандарым, алтындай болгон эжелерим, сиңдилерим, курбуларым. Кандай жакшы мына карагыла, бүгүн сонун бир мареке болуп, сонун ушундай бир иш-чара уюштуруп, канекей алтыным, Аллах сенден разы болсун. Ушунча аялдын башын бириктирип, жакшынакай болуп отурабыз. Аллах Таалам аялдарга ушундай бир сонун кызматтарды берген да. Советтер Союзунун баатыры, легендарный Панфилов дивизиясынын бир полкунун командири Бауыржан Мамышуулуга бирөө келип, "Бауке, бул дүйнөдө ким баатыр?" десе, "Кыз" деп турду. Неге? "Мен башка жерде, чоочун элде, чоочун жерде 1 саат эле тура алам. Тез эле үйүмө кетүүгө шашам. Кызчы турмушка чыкты." Алтындарым, оштон
көлгө турмушка чыккандар жокпу, таласка чыккандар, бул жактан Ошко барып Жалал-Абадка турмушка чыккандар толтура туурабы, өмүрүндө көрбөгөн жерге барып калды. Чоочун үйгө кирди, чоочун үй бүлөгө барып туруп конуп калды. Эки жагын карап, могу огород экен, дааратканасы каякта болду экен, кокуй деп анан ошентип акырын тааный баштайт да туурабы. Анан кийин тиги бирине ата дей баштайт, бирине апа дей баштайт. Анан эже сиңди ака ука кыла баштайт. Ошентип отуруп баягы ошол жерге конуп, ошол жерге үйрөнүп, кызмат кылып, андан кийин барган сайын Аллах Таалам эне болуу бактысын берсе, жакшынакай уул кыздарды төрөп, аларды чоңойтуп, тарбиялап, илими болсо илимин таркатып, мыкты тарбиялап, агар акыл эси адеби да болсо кайын журтун бириктирип, андан кийин балдарын үйлөп, кыздарын берип, байбиче болуп, неберелер, чеберелерди көрүп отуруп калат экен да. Ошол жердин ханышасы болуп, бардык ушул жерде баатырлар отурат алтындарым. Элхамдулиллах, баатыр болгонубузга хамд шүгүрлөр болсун алтындарым. Кудайыма шүгүрлөр болсун, эсепсиз мактоолор болсун. Жамааттарда мына биз мен эми теги акыркы мезгилде ушул жамааттарда апалар көбүнчө алды 82-де. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям илим алгыла, анан илимди болгула, илим алуучу болгула, угуучу болгула, сыйлоочу болгула, лекин 5-чиси болбогула, надан текебер, андан көрө өлгөнүңөр жакшы дегенде. Менде байбичелер бар да 82-де алды, анан бирке 80-де бар, 78, 76. Алар төрдө кой эле ушундай чып-чырайлуу болуп мынтип отурушат да, баягы ажылар да. Анан мен аларды доскага чыгарбайм, сурабайм, үч доскам бар илинген. Анан насаатын айтышат. Арасында мейли ыхлас окуп койгула десем, окуп коет, дагы билгенин айтат. Кайсы калиманы билесиздер? Биз ушу катышы угуп отуралы дейт да. Таяктары менен таянып эптеп чыгып отурушат да. Кудайга шүгүрлөр болсун, караңыздар. Амир бай болсо сыйлоочу болду. Бизди сыйлап, ошо эмесини имаратыны берип койду. Кудайыма шүгүрлөр болсун. Анан азыр ошол апалар жакшы сүйлөсүн, жакшы дуа берсин деп туруп, бирден азыр мен мектепте окуучуларымды мугалим кылып да практикалап, республикалык семинар болобу, башка болобу, өзүм комиссиянын катарында отурат элем, тигилер башкарат эле окуучуларымчы. Ошондой кылып азыр талабалар дагы күнүгө бүгүн сен башкарасың. Бияка чыгат, жаныма отурат, стульчикке отурат дагы. Анан мухтарам жамаат, эмесе сабакты баштайлы, Аллахты улуктайлы деп анан кийин Аллахты улуктап, Куранды окутуп, калималарды айттырып, фикхтан дагы намаздын 2 ракат сүннөтүн көрсөтүп, кай жерде ката болду, эмне болду. Анан китептерди. Азыр биз китептерди, мен өзүм китепке ушунчалык китепке жакынмын, башым китептен чыкпайт, бирок телефонго да кайрылууга туура келип атат. Инстаграмдан баракча ачылгандан кийин суроолорго жооп бериш керек экен да. Учурунда жооп бере албай калам, капа болушпасын. Анан ошо китептерди дагы окуп, ошодон айтып бергиле, окуула үнүңөрдү чыгарып. Азыр Саидмурат Давлатовдун Мен жана акча, бизнесмен аялдар бардыгы да болсо керек, мыкты китепте Мен жана акча. Кантип акчаны сактай алабыз, кантип аны көбөйтө алабыз, ушу кантип аны менен иштейбиз, ушунчалык сонун берилген. Менин гениалдуу балам деген мыкты китеби бар да. Мына ошондо акча жөнүндө мынтип койгон да. Акча адамды бузабы, бузбай, акча адамды бузат дегендер кол көтөргүлөчү. Рахмат. Акча адамды бузбайт дегендер. Эмнеге? Эмне үчүн бузбайт алтыным? Аха. Дагы жүрөк албайт, колу менен иштетет. Алтыным? Үнүң бир аз чыгарып кой. Аха. Аха. Рахмат. Дагы кимде кандай пикир бар? Акча бузбайт деген. Кана? Аха. 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 Рахмат. Акча бузбайт. Кана алтыным? Аха. Ай, молодец, мана, машаллах. Акча адамды бузбайт экен. Бирок биз эмне дейбиз? Бечара болуп эле жүрөт эле. Акчалуу болуп эле өзгөрүп кетти. Акча бузду муну дейбиз. Ушундайбы? Ушу сөздү айтабыз биз. Акча адамды бузбайт экен. Адамда мыкты сыпаттар бар жана начар сыпаттарыбыз бар да, начар жактары бар. Акча колго тийген экен, баягы уктап жаткан начар сыпаттар, мүнөз ошол сыртка момунтип чыгат экен да.
Адам өзгөрбейт экен. Баягы сыпаттары ойгонот экен дагы, чыга баштайт экен да. Акча баягы жер семирткич сыяктуу экен да. Аны жерге чассаң, өзүңдүн эккен эгиниң да чыгат, анан отоо чөптөр чыгат. Отоо чөп көбүрөөк чыгат, батыраак чыгат, жакшыраак өсөт, көп өсөт. Тамырынан жулсаң деле кайра чыга берет да. Ошол эккен помидоруң турат, бирок же болгарский. Бирок төгүрөгүндөгү отоо чөптөр басып кетет да. Демек, акча көбөйгөн сайын баягы адамдын эмне терс көрүнүштөрү көбөйө баштайт экен да. Бирок чындап эле биз берешем болсок, эмне деди, ушундай бир башкаларга кембагалдардын байларда акысы бар экен да. Ошон үчүн акчаларды берип, мындай бир кайрымдуулук иштерин жүргүзгөндө Аллахтын бир убадасы бар алтындарым. Сен, эй кулум, пендем, менин жолума сарп кыл, мен ордуну толуктайм деген да. Ошон үчүн бул Аллахтын сөзү 100%, 200% иштейт, ишенип коюңуздар. Аябай иштейт да. Алла сен үчүн берип атам деңиздер, каяктан бир жактардан акча келип калат да, ишенип коюңуздар. Анан соода кылгандар, мисал үчүн кээ бир апалар келип калат, кошелегин карап, кызым, 50 сом жетпей калды да, 100 сом. Жеткенин алып келесиз, бара бериңиз, шонда алып кетесиз дебей. Эй Раббим, ушул апанын жетпеген акчасын садака кылдым сенин жолуңа. Келе бериңиз апа, алыңыз, алып кете бериңиз. Жакшы кийиңиз, апа, деп туруп жөнөтүп берелди. Эмне дедик? Алла сенин жолуңа садака деп койдук. Пенсия алабыз. Мен айтам, менде көбүнчө пенсионерлер да. Алтындарым, ушу пенсияны албасак деле жашайт элек, туурабы? Ушу пенсияны алганда эмне кылабыз? Ошо бир 100 сомуну, 200 сомуну окошко узатып, балам, белисин элек 20 сомдуктарынан берип койчу десең берет да. Эй Раббим, сен берип аткан пенсиянын садакасын чыгардым. Чөнтөгө салдык. Чыктык, сыртка чыгып, отургандар барбы, коробкасына деле бир жаңы кычыраганды сал. Же болсо бала жетелеп баратса, атаке, бана балаңызга мороженое берип коюңуз деп берип кой. Же болсо бир апага берип кой, айылдагы, карыяларга. Карыялар акчаны жакшы көрөт да, берип койсоң, сүйүнүп балбай калышат. Билбейм, эмнегедир көп байкайм да, карыялар аябай жакшы көрөт да. Анан ошон үчүн ошентип эле берип койгула. Балдардан акча келип калды, акча келип калды. Теги бир саан сыйыр алып коюңуз, 5-10 коз алып коюңуз, жазга чыкса мынтип калат дейт. Деп эле базарга жөнөп кетпей, эй Раббим, ушулардан акча келди бала жандарымдан. Ушунун садакасын чыгардым деп туруп, бирөөгө балдардан акча келген экен, сизге бир нават алып берейин дедим эле, чай алып берейин дедим, шириндик алайын дедим эле, дуа берип коюң деп болду. Баягы акча укмуштуудай болуп сарп болот да. Кээде биз акчабыз жоголот, малыбыз жоголот. Айылдын шартын айтып атам да, шаардыктарга балким бул бир аз кызыксызыраактыр. Анан 2 жыл өтөт, 3 жыл өтөт, эмне болду баягы? Ой, жок болду, баш көзүбүздөн садака. Чыдабай кетип айткан садака да, чыдабай калды да, өрттөнүп кетип анан садака болуп кетсин деп коет. Ал садака болбой калды. Башында берген садака болот алтындарым. Ошондуктан ушундай бир эмелерди эч унутпайлы. Анан хадия берип, мындай мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтү менен жашаса эч жаман болбойт экенбиз да. Белек бергиле. Белек эмне кылат? Махабатты күчөтөт, мамилени оңдойт. Таарынышкандар болсо жазылып калат деген да. Мен Курбан айтта, анан кийин теге Кадыр түндө талабаларыма мынтем да. Теге сандыгыңарды карагыла, материалдарды карап чыккыла, машинанын кулагын бурай аласыңбы? Фартук тик бир чөнтөк салып. Туткуч теге казанды кармай турган, ичине кол сала турган туткучтарды тик. Чайнек кармай турганды тик. Жана башка дагы керектүү бир 2 метриң болсо аялдарга дагы керектүү нерселерди тигип кой. Деп анан ошолорду ушундай бир сонун кылып туруп, чын жүрөктөн сүйүп туруп бергиле. Кагаз жазышат дагы 1-1, 2-2, анан баягын таркатат класском. Анан бир-бирлер кимде? Мен демен. Эй жаным, эже жаным, сизге деп туруп ал берет. Эй сиңдим деп буга берет. Анан абысындар болуп калса, улуусу ким? Сенби? Жеңе жаным деп кучактап койчу. Жеңе жаным деши 3 абысын кирип келди. Бизди алыңчы. 4-өбүз, бирөө 4-үнүз төрөп калды. Бизди алып кошуп алыңчы деп келди. Баягы үчөөнү ушундай бир жакшынакай турат да, ынтымагы байкалып калды да. Эй жаным, сен улуусусуңбу? Кичүүлөр ортончу менен кичүүсү кана кучактап койчу жеңе жаным деп десем, жеңе жаным ээрчитип келди биз деп. Ушундай бир ынтымакта бир жерлерге барганда апаларды байкаймын. Шора башатка барып калды көзгөндө.
кайненелер отурат. Эми кайненелер алтындарын бардыгыбыз эле көпчүлүгүбүз кайненебиз. Эмнеге ушу келинди бир чырсыйып карашыбыз керек. Бул чап келчи тигиндей мындай дешибиз керек. Кыздарыбыз келсе төрдө отуруш керек деп эле баягыны кул кылып иштетип, Ал кул эмес алтындарым. Ошон үчүн кыздар келгенде жөн эле чайды ичип, сыйды көрүп анан кете бериш керек да, өзүң үйүңдө кожоюн боло бер. Иниңдин аялы же агаң аялга тийишпей эле кой. Мен ушуну айтмакчымын да кайнежелерге, чын. Мен көп ситуацияларга туш келип атам дагы. Анан бир апа, мен деди 3 кызымдан келинимди жакшы көрөм деди. Келиниңиз келдиби? Отурат каерде? Тетиги жерде. Карасам, мынтип атат. Баягы эненин сөзүнө элжиреп кетти окшойт жүрөктөрү. Жаным, энең туура айтып атабы десем, деп сүйлөбөй калыптыр баягы кызча. Анан кийин жакшы көрөм ананып кетейинимди жакшы көрөм дейт да. Карасаңар, мен жакшы кайненени көргөмүн да. Ошон үчүн мен жакшы кайнененин эмесини жакшы айта аламын. Жакшы күйөөдү көрдүм. Ошон үчүн жакшы күйөөдү айта алам. Анан чыр-чатактууларды айта албай калам да. Раббим, ушулардын суроосуна мага жооп берип койчу. Кантип жооп берсем экен деп кыйналып калам да. Кеңеш берердечи. Ошон үчүн ушундай бир жакшы жерлерде, дагы бир жерде бир байбиче отурат жанымдан. Анан кийин бир сонун тамак жасап кептир. Ажеже, кимдин мүбарак колдорунан чыксам, анау Ширинимдин колудан дейт. 3 келин отурат этекте. Аты Ширинби десем, жок, өзү да Ширин, колу да Ширин, чоңу онан Ширин, кичинеси мынан Ширин. Ананып кетейдир дейт да. Байбичечи, ырахат эме эмне, Анан кээ бир жерде келиним жакшы, келиниң жакшы болсо кудагыйың отурабы? Айтчы кудагыйыңа, ыраазычылык билдирсем, ошону айтыша албайт экен да. Айт. Неме, кудагый рахмат. Ошо чындап жакшы көрсөң, кудагый, төрөгөнүң каршы кызды төрөп мага бердиңиз, мен ыраазымын келиниме. Жаным, кудагыйым деп болсо болобу? Же болбойбу? Болот да, туурабы? Энеңерди эне жаным эле деп койгулачы дейм да. Эне жаным. Апамдын аузун өтүп калды, анан кийин ушундай тажияда кичине сүйлөп коем. Сүйлөп анан кийин ошо байбичелер карап, бүт байбичелер отурат, келип турушу тажияга. Ушулардын келиндери болсо бир эне жаным деп, апа жаным деп сылап сыйпап койгулачы. Көңүлдөрү назикте, жаш баладай деп айтып койдум. Наргы кийин пайшамбысда барсам, бир байбиче чыгып, айнанай, бир күнү сүйлөгөн сенсиңби? Менмин. Мен рахмат айтайын деп кирдим сизге. Эмне болду? Сиз деп атат мен. Анан кийин эки келиним кошо келди эле. Анан Салива, Уркая Саливанын айылына жете бергенде, эне жаным, жетип калдык десе, мынте түштүм дейт. Үйдө келинге да айтып коюптур, ошонон бери үчөө тең эне жаным деп атат. Ээрип калдыңыз, ээрип калдым дейт да. Апаларга ошол эле керек экен да, алтындарым. Эне жаным, эже жаным, жеңе жаным деп ушундай бир жакшы сөздөрүбүздү айтсак, эң жакшы экен да, алтындарым. Анан теги Мана бизнесмен аялдар отурат, көбү ишкер аялдар. Чындыгында, эгерде бир кесиптин ээси болсоң, эгерде бир иштикке көзүң жете алса, илимин алган болсоң, үйүңдө балдарды караганга мүмкүнчүлүк болсо, эмне үчүн иштебеш керек? Иштеш керек, алтындарым. Иштеш керек, бутуңа тур, кубаттуу жүрөсүң. Менен Абдубайыл атам айтат эле да, акезде биз кичинекейдик. Акчаң болсо, колуң мынтип көтөрүлүп, карчыга уруп жакшы басасың. Акчаң болсо, шөлпүйүп мынтип басасың дейт эле да. Ошол эң туура экен да, акчаң болсо сен кубаттуу басасың. Анан менде көп акча бар. Менде азыр жанымда 50 000 бар. Азыр 100 000 жанымда жүрөт деп, ошондой бир мындай аз гана эле акчаны, бир 100 сом менен жүрөт да, 100 сом менен эмне болот экен дебей, менде ушунча акча бар деп, ошондон эч качан уура албайт. Машаллах. Аллах өзү сактайт. Хасбуналлах. Аллах бизге жетиштүү. Менин жарымда көп акча бар деп туруп, көп акчаны көтөрүп алган жакшы экен, алтындарым. Сайдмурат Давлатовдун китебинде турат да, ошондой. Акча аябай жакшы экен да, ошондой бир өзүңдү позитивно эметип, менде мыкты, мен мыктымын, мен жакшымын, мен татым. Кандайбыз, алтындарым, биз кандайбыз айткылачы? Соп-солобузбу? Соп-солобуз. Кандайбыз? Мыктыбыз. Дагы илимдүүбүзбү? Илимдүүбүз. Бизнес-вуменбизби? Жакшы. Дагы кандайбыз? Байбызбы? Байбыз. Илимдүүбүз, ийгиликтүүбүз, бактылуубуз. Ошентип айта бериш керек да. Эгерде сен кычырап жакшынакай баратсаң, карачы мында проблема жок. Аябай бактылуу болуп баратат го бул. Дейт да. Ошондо сен ошондой болосуң. Ана
мынерим сайды узиге түшүш керек. Алгидай деп калсачы, баягыдай оор деп өлгөнүм шол дейми? Анан кийин баягы үйдө бүтпөдү я, жигүлү менен эле жүрөбүз. Ушинтип эле кете берсең. Аппай кушума. Карачы. 100 проблемасы, 1000 проблемасы бар да. Бир болсо жакшы үйдө жок. Бир болсо унаасы деле жок. Бир болсо эт деле жебейт бул. Жакшы кийим деле кийбейт дедикпи, бүттү. Мынтип кете берет да, астына карапчы. Ошондуктан биз эч качан жок деген сөздү айтпаш керек да. Ордуна башка сөздү айтса болот да. Келинибиз отурат кошуна кирип, келсен ай сүт бар десе, жок дейт да. Мен айттым, сүтүң жок болуп калса жакшыбы? Ореже чыгып кетти. Мынтпейсиңби? Ораз же азыр ичип койду керек, кечкисин саап бербейинби? Ореже уйтуп койду керек, анан кийингисин саап бербейинби? Ошентип айтпайсыңбы? Жак дебей. Бой, ушундай бир аябай кыжалат болуп кетем да. Анан базардан келатсам бир карыя. Ай балам, кана бир белелериңден берчи, неберелерим алып барайын дейт. Аксакал, кечиресиз, ассаламу алейкум. Баланы үйүнө алып барды эмне кыласыз? Мынтпейсизби? Балам, кечи мына кооз нерселериңден берчи, неберелеримди сүйүндүрөйүн дебейсизби десем, мени рентген кылып башынан путугача бир тиктеди. Деп мени бираз жаман көрүп анан кийин. Балам, анабы бир нерселериңден берчи, неберелериме алып барайын дейт да. Кара кандай ушундай бир сөздөрдү. Анан круговойдон түшүп келатсам сабактан бир келин. Где-то бир 5 жашар кызы бар. Бир татынакай, апам неге мындай, эмнеге андай деп суроо берип атат да. Эми ал аялдын сөзүнүн жообун айткым келет, бирок айтып койушум керек үлгү болсун үчүн. Азыр жооп берет деп мен али мугалим катары акылдуу, мындай зээндүү, зирек балдарды жакшы көрөт элем да, окуучуларды. Мынча жакшынакай кыз экен, азыр сонун жооп берсем эле. Жөнөр турчолуңа турайын, доңуз десе болот. Ошол жерде катып калдым да. Жаным, асалым, эмне ушундай сөздү айтасың, Ай, тез кайтарып ал сөзүңдү, периштелер омин дейлик деп. Ушул кызың майып болуп жатканда сен ыйламаксың. Көзү көрбөй калганда ыйламаксың. Таптакыр сүйлөбөй калганда сен күндө ыйламаксың дедим. Карачы татынакайлыгын, карачы суроо бергенди. Кызым, бул мындай, атиги болсо тигиндей деп койбойсуңбу? Кызыңдын ошондой келечекте адам түсүндө доңуз болушун кааласаң, каргай бер. Мен азыр жаман көрөсүң, жаман көрө бер. Пайгамбарыбыз эмне деди? Жамандан кайтар, жакшыга бур деди. Мен сүннөт кылып азыр айттым сага. Астафырла келтир дедим да, өтүп кете бердим. Жолдон жөн баса албай калсам болобу, сөзсүз бир ошондой бир окуяны көрүп туруп, дейм анан бир теге базарды аралап келатсам, бир жаш жигит отурат, али сатуучулардын кичинекей отургучу болот го. Ляличка кызын кармап алыптыр. Андан чоңураак кызын жети кармап отурат. Анан аялы массы кийип атат да. Аны кийип атат. Болчу тезирээк, кечке жүрөсүң ана мына десе. Жана турчу деп экөө чото урушканы калды. Келинге келип акырын айттым, мынтпейсиңби? Таксырым, путумду бир көрүп коюңчу, жарашыптырбы? Караң эле, сиздин жаныңызда кычыра ушу массы менен жүрсөм, эми чөнтөгүңүзгө деле зыяны тийбесин, арзандан эле алып бериң деп коесуң. Сен баягы кыз кыйын экен. Мени нотам менен айтып койду да. Таксырым, караңчы путум. Деп эле анан кийин баягы баласы, жок, биздин үйгө 7 күнгө барасызбы дейт. Алтыным, 7 мүнөткө бар элем, сабактан чыгып келатам деп өтүп баратсам, өзбек киши сатып атат да. Эми эле 2 кадам таштасам, 2 өзбек аял келип эле. Чөнтөй колуна салаттан. Пулдан чыгарың деди да. Дегенде аял экен деп түшүндүм да, башка адам антпайт да. Пулдан чыгарың деп атпайбы? Жуаным, шуну башкачараак айтпайсыңбы дедим да. Таксырым, эрте менен суукта, эми өзбекче кылып айт. Эрте менен суукта тураса, суу үшүп, соода нэ болот, нэ болбойт. Азгына пул керек болуп калды. Таксырым дебейсиң десем, мени сәл жаман көрдү. Деп анан кийин жарым жартылай эптеп айтты да. Эжемге окшоп айтмыйсыңбы? Эжемге окшоп айтмыйсың деп алги киши ошентип атат да. Ошентсе ал деле мына демек да. Деп калды да. Чыгарың, пулдан чыгарың деп эле турат да. Кара, менимче ал баш бербейт үйдө дедим. Ал только буйрук берет да. Ошондуктан теге ошондой бир жакшынакай бир. Анан мен айтам, майыңар түгөнсө, эмне дейсиңер? Кана айткырачы силер, майыңар түгөн, акмай түгөндү да. Эмне дейсиң, айтчы. Үнүңдү чыгар. Азыр микрофон жетпейт ага. Карасаң майың түбүндө калды да, ошого акыркы тамакты жасадың да эмне деп айтасың? Күйөөңө.
Микрофонду берчи. Практика кылалычы. Бишкектегилер кантип айтат экен? Таксырым, бүгүнкү жасаган тамак даамдуу болуп турбу деп сурайм биринчи. Ооба десе, ушул тамак эң акыркы майга болду эле да. Мен уккан турбайсың. Машаллах, машаллах. Машаллах. Карагыла я. Ошо эркектерге жагат экен да. Машинага түшсөм эле, эжеке, баягы майды айтканыңыз жаман жагып атат. Анан кийин унду деле айтсаңар болот да. Нан жапкандарчы, эми шаарда эми сатып алышат көбүнчө. Унду каяктан алгансыз? Бир тандаганды билесиз да. Өткөндө акыркысын эметсем бир 5 нан чыгды бир токоч менен. Ой, бир даамы башка да билесиз да, сиз деп койсоң эле, ун түгөнүп туруп келишим керек. Ошондой бир жакшынакай эмелерди кылабыз, алтындар, мамилелерди кылабыз да. Анан кече силерге эме кайрылуу кылып атып, эркектерге да кайрылайын деп чечтим да. Аялдарга эле айтып атам, ой, жакшы көргүлөчү, таксырым. Үй бүлө менин биздин үйдүн өкүмдары деп кой бергиле. Өкүмдарым, атакеси деп туруп ушундай бир жакшы сөзүңөрдү айтып кое бергиле. Анан эркектерди эмне артистанбай, жөн эле сүйлөбөйсүңбү дейт экен. Артистанбай десе деле, мен артист эмесмин. Микрофон кармап сахнага чыккан эмесмин. Пайгамбар сүннөт кылып атам да. Урушсаңыз деле караң, шифа куюлуп атат оозуңуздан. Бир шифа куюлуп атат дегеле, кете бергиле, сумкаңарды илип алып дейин да. Анан кишилерге мындай деп кайрылдым. Оны эртең чыгарат калгы мен неме операторум. Бата бериң десе, байбичем, ажыбүүм, жуаным, жакшы барып келгине сабака, руханий дүйнөңө сонун азыктарды алып келгин деп чыгара бергиле. Келсе, келдиңби я? Чарчабадыңбы? Жарым саат эс алып алгын, чайды мен өзүм коем деп жөнөп кагыл эди. Меникилер эмне кылат? Ой, таксырым, өзүм эле коем чайды деп тура калышат дедим. Кичине жакшы сөзүңөрдү айта бергилечи. Силер деле эмне үчүн аялдарыңар катуу тиесиңер? Катуу жаман сөз айтса эле, жакшы көрөм, сизди жакшы көрөм деп чыгып кете бергиле дейм да. Ошону айтып кое бергиле дейм. Чоң рахмат Өктөм эже. Өтө сонун маек болду. Бардыгын көздөрүн ушунчалык жандырып өтө кызыктуу сүйлөп бердиңиз. Алла ыраазы болсун сизден. Биздин ар бир спикерлерибизге өзүбүздүн сыйлыгыбыз бар эле. Ыраазычылыкка алып койсоңуз, Чоң рахмат.